Салам достор, бардыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге бир эң кызыктуу видео чыгарып жатамын. Билесиздерби, дүйнөдөгү эң акылдуу эл ким? Еврейлер. Эң бай эл ким? Еврейлер. Эмне үчүн? Байкасаңыздар, көптөгөн банктардын, көптөгөн чоң бир бизнестин ээлери булар еврейлер. Ал еврейлер ушундай акылдуу адамдарды алып келип чогултат дагы, бизнесинде иштетет, анан өздөрү акча таап отурушат экен да. Анан кийин бир жагынан акылдуу аябай келишет, бир жагынан аябай бай келишет да. Анан байкасаңыздар, тарыхта дагы көп еврейлер аябай көп чоң чыгыштарды жасаган. Илимпоздор көп чыгышат еврейлерден, аябай акылдуу адамдар көп чыгат, анан ошондой эле аябай бай келишет да. Эмне үчүн мындай деп, ошол жөнүндө көптөн бери издендим. Көрсө, жөнөкөй эле нерсе, бул баланы тарбиялаганда еврейлер аябай чоң көңүл бөлүшөт жана башкача кылып тарбиялашат экен. Таптакыр биздин тарбиядан башкача кылып тарбиялашат экен. Мына ошонун натыйжасында еврейлерден бир чоң илимпоз, бир чоң адамдар, акылдуу адамдар келип чыгат экен. Ошон үчүн балдардын тарбиясына бир чоң көңүл бөлүшүбүз керек экен. Мына ошол жөнүндө сиздерге маалымат топтодум. Айта кетчү нерсе, Кыргыздарда дагы бир Аттахмина деген блогер кыздын канал сиздерге сунуштайт элем. Ал дагы сиздерге баланы кантип тарбияласа болот, өзүнүн пайдалуу кеңештери, чач жасоого болсо деги жакшы бир өзүнүн кеңештери менен бөлүшүп кетет. Мен сөзсүз түрдө ссылкага, описанияда ссылкасын таштап калтырамын. YouTube каналынын дагы, Instagramдын дагы кирип көрсөңүздөр болот. Аябай кызыктуу, сиздерге сунуштайм. Салам достор, бүгүн мен дайымгыдай эле өзүмдүн каналымда өзүм колдонгон жана жашоомдогу нерселерди бөлүшүп келем. Бүгүн да бөлүшө бермекчимин. Жашоону жеңилдеткен бул эмне? Албетте азыркы заманда эң популярдуу сөздөрдүн, модный сөздөрдүн катарына кирген бул лайфхакс, лайфхактар. Башкана лайфхактарын менен Еврейлердин бала тарбиялоо боюнча 11 сырын сиздерге айтып өтөмүн. Биринчи сыры бул эч качан балдарга кемчиликтер жөнүндө айтпоо керек. Эгер сиз кемчиликтер жөнүндө айтсаңыз, бала психикалык жактан жабыркап калышы мүмкүн. Кандай кемчилик болбосун, балада болобу, ата-энеде болобу, же болбосо финансылык жактан болобу, же башка тараптан болобу, эч качан ал кемчиликти билип турсаңыз дагы балага айтпашат. Айтпаш керек. Еврейлер ал жөнүндө айтпайт балдарына. Анткени психикалык жактан бала жабыркап, өзүн алсыз сезип баштайт. Мына ошол эле учурда финансылык жактан мисал келтирип өтөйүн. Мисалы үчүн балаңыз сизге буну алып бер деп жатса, мисалы үчүн бир чоң бир нерсени кандай дейин? Мисалы үчүн велосипед алып бер деп жатса, мен бул акча, мындай акча менде жок, мен алып бере албайм десеңиз, менин ата-энем мындай нерсени алып бере албайт деген, мындай нерсеге күчү жок деген ата-энесинин алсыздыгын билет, ата-энесинин кемчилигин, акча жактан, финансы жактан кемчиликтер бар экенин түшүнөт бала, анан өзүн алсыз сезип баштайт, анан чүнчүп баштайт. Ошон үчүн балага эч качан кемчиликтер жөнүндө айтпаш керек. Еврейлерде мындай сөз бар экен: эч качан я не могу позволить деп айтышпайт экен. Мен бул нерсени өзүмө кырчасы кандай болуп калат позволить? Мисалы, мен бул нерсени ала албайм депчи. Как я могу позволить деп суроо беришет экен. Мен канткенде буну ала алам деп. Мисалы үчүн, бир аябай чоң бир баадагы нерсе болсо дагы эч качан антип айтышпайт экен. Мен канткенде буну өзүмө ала алам деген суроо бергенде гана ошондо атайын бул дагы еврейлердин бир акылдуулугу да. Эгер мен бул нерсени сатып ала албаймын десеңиз, ал уже точка коюп койдуңуз да, сатып албашыңыз жөнүндө. Болду, ошол боюнча тема жабылды. Эгерде мен ал нерсени кантип сатып аламын десеңиз, анда суроо белги болду да, анан кийин изилдеп баштайсыз. Мен ал үчүн иштешим керек, мен ал үчүн мындай кылышым керек деп, анын сөз түрдө жолун табасыз. Ошондуктан бала тарбиясына биринчиси бул эч качан балдарга кемчиликтер жөнүндө айтпоо жана ушундай ыкмаларды колдонушат экен. Экинчиси бул бала жаштыгында эмнени кааласа, эмнени жасагысы келсе, ошону жасатат экен. Эгерде аябай кырсыктан шоктонуп жатканда бизди урушуп коебузго, андай урушпайт. Аларды түшүнүү менен карашат экен.
эмне жасагысы келсе ошону жасаганга шарт түзүп берет экен ата-энелер. Үчүнчүсү бул эркиндик. Ар дайым эркиндик беришет экен балдарына. Эгер сиз эркиндик берсеңиз, ал эркин ойлонуп баштайт. Анан эркин ойлонуп баштаган адам масштабно ойлонот. Ал эми чоңойгон сайын ал бир чоң ачылыштарды жасашы мүмкүн экен. Ошол үчүн эч качан баланын ойлонуп жаткан оюн бузбашыңыз керек, эркиндигин эч качан чектебешиңиз керек. Мисалы үчүн мен мындай кылам десе, жок сен андай кылбайсың, андай кылган болбойт деп урушуп да коюш мүмкүн да балдарды. Антип урушпаш керек. Бала жаңылып көрүш керек, бала бир нерсени жасап көрүш керек. Эркиндикте бүт нерсе болот да. Ошону көргөндөн кийин бала өзү түшүнүш керек. Мына ошол нерсени кылып жаткан учурда өзү түшүнүш керек. Сиз айткан менен ал нерсени бала түшүнбөйт. Ою гана чектелип калат. Ошондуктан балага эркиндик коюп жибериш керек. Ал эми төртүнчүсү бул ата-энесинин бири-бирине кылган мамилеси. Бул ата-эне күзгү сыяктуу болот экен. Ата-эне эмне кылса, балдар ошону кайталайт. Ата-эне бири-бирине жакшы сүйлөсө, мына ошол жакшы сүйлөшүп, андан кийин ата-энеси аябай акылдуу, өзүн жакшы алып жүргөн адамдар болсо, балдары деле ошондой эле болот экен. Ошон үчүн болушунча ата-энелер өздөрүн үлгүлүү үй бүлө катары алып жүргөнгө аракет кылышат. Бешинчи сыры, балдар эмне гана жасабасын, ата-энеси ар дайым колдойт. Мына ошол нерсени балдар туят дагы, колдошун билет дагы. Балдарда өзүнчө бир чоң, бир защита пайда болот экен. Мен эмне гана кылбайын, ата-энем колдойт деген аябай бир чоң защитасы пайда болот экен. Ошон үчүн ар дайым балдарыңызды урушпастан, эмне гана кылбасын, ар бир адам жаңылып көрүш керек деп айткандай жогоруда. Жаңылып көрүш керек. Жаңылбаган идеалдуу адам болбойт. Ошон үчүн кандай гана болбосун балдарыңыз, ар кандай учурда балдарыңызды колдошуңуз керек. Бул бешинчи сыры. Алтынчы сыры бул ар дайым ишенич билдириңиз балдарыңызга. Ишенич бул абдан чоң мааниге ээ. Эгер сиз бир адамга ишенсеңиз, ал сиздин ишеничиңизди аткарыш үчүн колунан келген нерсени кылат. Ал эми балдарыңызга ишеничиңизди билдирсеңиз, анда алар дагы сиздин ишеничиңизди аткаруу үчүн колунан келген нерсени кылат экен. Сөз түрдө ишенүү билдириңиз. Андан кийинки бул жетинчи сыры бул экинчи орундагы нерселерге көбүнчө апалар көңүл бөлбөш керек экен да. Мисалы үчүн бир нерсени стаканды сындырып алды бала. Бизде урушуп, кыйкырып кирет. Андай урушкан эч качан болбойт. Эгер сиз ошол урушуп кирсеңиз, баланын айтып өткөндөй эле психикалык жактан жабыркашы мүмкүн. Ошондуктан мындай көңүл бөлбөй турган нерселер болот. Экинчи орундагы нерселер. Стакан сынса сынат, эмне болду? Бизде жакшы нерсе бар го. Жанагындай эмне киргизе адамдын көңүлүнө сынбаса болду депчи. Ошол баланын көңүлүнө катуу тийбешиңиз керек. Мүмкүн улайга батып келсе дагы ал нерсеге көңүл бөлбөшүңүз керек. Ал эми 8-чи сыры бул тазалык. Ар бир ата-эне жаштыгынан балдарына тазалык тууралуу үйрөтөт. Кантип өзүн таза алып жүрүү керек, жаратылышка дагы жаратылыштын тазалыгын сактоо керек, үйдө кайсы жерде болбосун тазалыкты кармоо жөнүндө ар дайым өздөрүнүн билген нерселерин үйрөтүшөт экен. Жана бул нерсеге көбүрөөк көңүл бөлүшөт. Андан кийинки 9-чу бул ата-эненин жоопкерчилиги. Эгер ата-эне өзүн жоопкерчиликтүү сезсе, жоопкерчиликтүү болсо, балдары ошону өзүндө калыптандыра баштайт. Мындайча айтканда, ата-эне бардык тараптан үлгү болот экен. Дагы мындайча айтканда бир дагы сөз бар, куш уяда эмнени көрсө учканда ошону алат дегенчи. Ошол дагы бир үлгү катары ошол жоопкерчиликтүү болгонго балдарын тарбиялайт экен. Жана балдары чоңойгондо ошол жоопкерчиликтин негизинде бир чоң результаттарды бериши мүмкүн. Андан кийинки 10-чу бул спокойствие. Кыргызча тынч кабыл алуу деп айтып коеюн. Анткени кандай гана учур болбосун, жакшы жаман учурлар болот. Ошол учурларда тынч кабыл алышыңыз керек. Эч качан ыйлап, урушуп, баланы эмне гана кылбасын, аны урушканда дагы пайда жок.
кыйкырганда дагы пайда жок. Жөн эле тынч кабыл алып эле проблеманы тынч чечкенге аракет жасашыңыз керек болот. Бул эң негизги бир сырларынын бири. Ал эми 11-чи бул еврейлердин ошол атайын мектептери болот экен, ата-энелер үчүн арналган. Балдарды кантип туура тарбиялоо керек, атайын өзгөчө көңүл бөлүшүп, балдардын тарбиясына өтө чоң көңүл бөлүшүп, атайын мектептерди киргизиштир. Балага тарбиялоо өзүнчө бир чоң маани жана аябай чоң бир жүк, аябай чоң бир кандай десем, чоң бир милдет, ата-эненин милдети катары болот. Ошондуктан ушундай мектептерди көрүшүңүздөр мүмкүн. Ошол еврейлер барып, атайын балдарын үчүн мектептерде окуп, балдарына туура тарбиялаганга аракет кылат экен. Анан ошол милдеттин негизинде, ошол күчтүн ошонча нерсенин негизинде балдары аябай акылдуу келип чыгат экен еврейлердин. Анан кийин албетте бул акылдуу элдин иштери да жакшы болот, баардык жактан жакшы болот экен. Мен видеолорум сиздерге жакты деп ойлойм. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.